Автоунаа рыногу минтип кардар жок, аңгырап бош турат. Мындай көрүнүш быйыл жыл башынан бери өкүм сүрүп, бул жерде соода дээрлик 60-70%га төмөндөгөн. Соклук районундагы бул машина базарында учурда 10 миңге чукул унаа турат. Өткөн жылдын ноябрь айынан бери темир тулпарга болгон баа 15-20%га төмөндөп кеткен айтылууда. Алсак мына бу орточо баадагы унаа буга чейин $7.000 турса, азыр $5.000 чейин төмөндөп кеткен. Мындай кырдаал унаа менен шугулданган ишкерлердин көпчүлүгүн жарга такады. Айрымдары өлкө Евразиялык экономикалык алкакка кирсе эле унаа кымбаттайт деген үмүткө алданып, насыя алып 10-20 машина алып койгон. Эми алар насыядан эптеп кутулуу үчүн темир тулпарды өз баасынан да арзан берүүгө аргасыз болуп жатышат. Унааларды Америкадан алып келип сатуу менен алектенгенине 10 жылдан ашкан Шамил Гаджиев соңку айларда бир да машина өткөрө албаганын айтат. Раньше было в неделю, там машину продаем, 2 недели машину. Мурда бир жумада же 2 жумада бир машина сатчу элек. Азыр болсо соода таптагыр токтоп калды. Бир айда бир машина сатсак сүйүнөбүз. Кээ бир балдар жарым жылдап сата албай туруп калып жатышат. Мунун себеби машина алууну көздөгөн кардырлардын баарысы бажы биримдигине кирелекте унаа сатып алышкан. Ошондуктан азыр сатып алууга кызыккан адам жок. Анын үстүнө элде деле каражат жок болуп жатат да. Ишкерлер унаа рыногундагы мындай кырдаалды дүйнөлүк кризис менен байланыштырышууда. Анын үстүнө өлкө Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөгү өткөөл мезгил өз таасирин тийгизбей койбойт дешет адистер. Ага кошумча болуп, доллар курсу асмандап, ал эми рубльдин куну төмөндөп кетти. Россияда эмгектенген мигранттар мекенине каражатты баштагыдан азыраак жөнөтүп калды. Көпчүлүгү ушул Россияда оокат кылып, ошол жерде иштеп, үй бүлөсүн багып, ушул жака акча жиберип, ушул жактан ушул тапкан акчасына үй алып, машина алып ушинтип оокат кылып ачканда, аларга да кыйын болду. Доллардын курсунун өсүшү дагы буга таасирин тийгизип атат. Анын үстүнө Россия менен Казакстанда унаа биздегиден арзаныраак деген маалыматтар бар. Бул жакка келип кымбат сатып алгандан көрө мигранттардын көбү ошол жактан унаа тээп келип, бул жерден документтерин ырастап алууну эп көрүшөт. Өлкөдө Евразиялык экономикалык бирликтин эрежелери күчүнө киргенден тартып, бул алкакка мүчө өлкөлөрдүн аймагынан машинаны ээн эркин алып өтүп сатууга жол ачылат деген ишенимдер да бара-бара солгундай баштады. Казакстандын бажы постторунан 2014 жылдын 1-январынан тартып алынып келинген унаалар гана өткөрүлөт. Ошондой эле Евро 4 жана Евро 5 деген стандарттарга туура келүүсү абзел. Бул 2006 жылдан кийин Америкада, Түштүк Кореяда же Европада өндүрүлгөн унаалар. Toyota Camry 2001 год. Мисалы 2001 жылы чыгарылган Toyota Camry үлгүсүндөгү унаа 2012 жылы алып келинген болсо, Евразиялык экономикалык бирликке кирген мамлекеттердин аймагында сатууга болбойт. Себеби ал евро биримдиктин форматына туура келбейт. Ал эми 2009 жылы чыгарылган унаа Евро 5 форматына туура келгенине карабай, эгерде 2014 жылдын февралында алып келинген болсо, аны да сатууга мүмкүн эмес. Себеби ал бажы биримдигинин талаптарына жооп бербейт. Бул талапка туура келүүсү үчүн унаа 1-январга чейин өлкөгө алып келинип, бажы талаптарынын баарынан өтүүсү керек. Азыр ички рынокто бир гана оң рулдуу жана баасы $5.000 ашпаган унаалар өтүмдүү болууда. Ал эми баасы асманды чапчыган унаалар күзүндө өтө баштайт деген үмүт бар. Себеби түшүм жыйналган соң соода жанданышы мүмкүн. Мээрим Ташыбекова, Марлен Маматканов, НТС.